опытный блогер катары өзүнчө совет бергем да. Кыздын ролун көбүрөөк аткарганын себеби Кимдин идеясы болду ушул Кайсар эже жөнүндө айта алам? чыгып кет деген эмес. 100 000 сом экен. Иштесең. Карантин убагында, июнда. Деги эле ырдашкандай экен анда. Во, ушул нерсе көпчүлүгүн кызыктырган суроо. Азыркы учурда 1 миллион просмотр эле да. Тамашакой жигит. Ырлар жаздырып атат азыр. Тарта турган эчтеке калбай калды да, мендечи өзгөчөлүкчү. Айыл иштерине күчтүү. Дингеже бирок көп табат. Молодец Дингеже. Жакшы. Тойду баштоого уруксат этиңиздер дейт го. Огон 3 шартыбыз бар. Лайк, подписка, комментарий. И 5000 сом менин атымдан. Барыңыздарга ийгилик. Ассаламу алейкум, урматтуу достор, кутмандуу күнүңүздөр менен. Мынакей бул чыгарылышта тамашоочу, тамада, актер, көп кырдуу талант Дастан Махамат мырза менен майк курабыз. Биз менен бирге болуңуздар. Биздин студиябызда конокто Дастан мырза. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум барыңыздарга. Алейкум ассалам. Кандай? Жакшы. Шүгүр. Кош келдиң. Рахмат. Чакырганыңызга рахмат биринчиден. Ишиңизге ийгилик. Биздин көрөрмандар менен бир аз амандашып алалы. Көрөрмандар ассаламу алейкум барыңыздарга. Буйруса мындан дагы көбөйүшөбүз деген ойдобуз. Ар бир көрүп жаткан инсандар сиздерге чоң салам. Бизди сыйлаган, урматтаган, ушул видеону лайк коюп туруп, комментарий коюп туруп, ютубка подписка кылып койгондорго чоң рахмат. Ассаламу алейкум. Болобу? Бүгүн эркин сүйлөшөбүз. Дастан мырзанын ачылбаган сырларын да ачабыз. Жана чыгармачылыгында, жашоосунда кандай бир өзгөчөлүктөр болуп атат, ошол жөнүндө кеңири бир маалыматташабыз. Алыстабаңыздар деп. Кандай болуп атат? Жашоо кандай болуп атат? Жашоо Кудайга шүгүр. Бардыгы жакшы. Ойдогудай эң башкысы. Ойлогон пландарыбыз, ойлогон иштерибиз акырындап Кудайым буйруп келатабыз өзүбүз койгон целге. Шүгүр жакшы. Эң алгач баштайлы, мына жаштык кезден баштайлычы. Кандай чоң ойдуңар эле? Жаштыгым эми өзүдө мына Кызыл Кашарда караван айылында эле өткөн. Жаштыгым айылда өтүп, андан сырткары мен 1-класска чейин эми үй бүлөлүк шарт болуп туруп, биз ата-энелерибиз менен общий үй бүлөлүк Казакстанда иштеп жүрдүк. 5-6 жашым ошакта болду. Андан кийин келип туруп эле бул жактан каравандан окууга тапшырдым. Мураталы Пенкеев 11 номер 11 орто мектепке. Ал жакта окудук. 11 жыл бою окуп, чоңойдук. Мындайча айтканда таза айылдын баласымын. Андан кийин уже Ошко чыгып кеттик. Ошко чыгып КВН ушулар менен. Тамашоо негизи кантип башталып калды силерде? Өзүңөрдүн командаңар дегиле. Тамашоо негизи Тазимбек Тотозунов биздин команданын эмеси, оюнчусу, бомбардири. Ошолор менен мектепте ойнойт элек. КВН ошол тамашоо болуп турат эле мектепте. Алар только чыгат, бирди алат, биз 2 алабыз, бирди алабыз, 2 алабыз. Алар 1 болот, биз 2 алабыз. Ошентип жүрүп, таймашып жүрүп анан ар бир нерсе этикке жараша болот экен. Биз бир күн мектепте линейка болду. Ал убакта 8-класс болсом керек эле. Линейка болду. Линейкада Тазимбек, Өмүр деген балдар, ошактан Куба деген балдар, биринчи биздин караван курама командасынын капитаны Кубаныч деген акабыз барчу. Ошолор чыгып анан директорлор мактап эле, молодцы, булар эмеге барып келди, ушундай Баткенге оюнга барып келди, 1-чи орунду алды деп диплом уручат эткен да. Ошол жерде чынына үчүм күйгөн менчи. Карап тургула. Мен дагы жетем депчи. Жакшы бир ниет кылганбыз. Анан бир күн Тазим келип калды. Тазим келди. Бизде ушундай чоң оюн бар. 8-чи кесиптик лицейдин залында болот. 14 январда. Короче, мектептер ортосунда караван айылынын мектептери, шаардан келет, башка айылдан мектептер келет. Сборный болуп чыгалы, чогулуп чыгалы. Давай. Чыктык. 14 январда чыгып, Кудайга шүгүр жакшы результат көргөз 1-чи орунду алганбыз. Ошол күнү Мурат Сагынбаев биздин устатыбыз, агайыбыз көрүп калып, оюн бүттү, мен кеттим, үйгө кеткенден кийин Тазимбек чалды. Чалып айтат: "Дастан дейт, бүгүн кечинде Кубаныч экенин үйүнө чогулабыз. Аш кылабыз" дейт. Хорошо деп бардым, баргандан кийин эле Мурат Сагынбаев агайыбыз айтты: "Сен жакшы ойнойт экенсиң, молодец. Давай эме кылабыз. Сен командага кошуласың. Каравандын сборныйсыга.
бул жагы Ош, бул жагы Баткенге эң чоң оюндардан. Давай деп катышып кеттик. Ошондон кийин ошол менин башталышым ошондой болгон. Менин негизги КВНге чоң саңтагына келишимдин себеби бул Тазимбек Токтосунов. Красавчик Тазим, молодец. Мына ушундай. Тамашоодо жетишкендигиңиздер кандай болуп атат? Ушул күнгө чейинки Жетишкендиктер Кудайга шүгүр. Ошол тамашоодон келип олтуруп жетишип ушундай эфирлерге келип калганыбыз өзүбүз чоң жетишкендик да. Эми, конечно, тамашоонун негизи тарыхында чемпион деген мындай кубок көтөрө албадык, бирок чемпиондор көрбөгөн, чемпиондор албаган нерсени алып атабыз. Себеп дегенде буга чейин чемпион болгон командалар бар. Чемпион болгон, кубокту көтөргөн, бирок жок азыр унутулуп эле өзүнүн иштерин кылып эле ошентип эле жүрүшөт. Бирок биз чемпиондук болбосок дагы Кудайга шүгүр өзүбүздүн проекттер бар, сериалдар бар, балдарыбыз ырчы болуп атат. Анан биз өзүм Кудайга шүгүр кино түшүп баштадым. Андан сырткары өзүбүздүн балдар дагы уже кино тарта алып атабыз. Тамашоодон жетишкендигибиз элдин арасында мындай ажыралып калган балдардан болуп калдык дейм. Ошол эле. Жакшы, эми жеке жашоого өтөлү. Жеке жашоодо Хадижа менен кантип таанышып калгансыңар? Хадижа менен деп ойлойм. Хадижа менен эмеден таанышканбыз? Эми биз тойдо жүрөбүз го. Тойго бир күн бардым, эмеде Алгада. 24 октябрь экен, ушундай 2021 жыл. Кирдик. Кирсек эле биз барып ал жакта Жыргал Туматов менен барганбыз, командадагы. Дуэт болуп экөөбүз той алып барып анан программа жазып, вот той башталат, жар-жарчыким деп атсак эле. Келип калды, кичинекей кыз. Анан деп эле таанышып, эме кылдык. Ошондо мен Жыргалга айткам да, сонун кыз экен, үйлөнсөң аш кызга деп ниет кетип калган да. Ошентип ошол күн тааныштык. Анан ошол эле тойдон ээлери бизге отдельный комнатада стол жасаган экен. Ал тойдо Дайыр Смадияров бар болчу, Хадижа бар болчу, биз, анан бир-эки ырчылар бар болчу. Ошолор менен стол немеде бир комнатада отуруп, кайнатам менен жакыныраак таанышып, Инстаграмды жаңы ачыпсыздар. Эми мен типа андай опытный блогер катары өзүнчө совет бергем да. Кеңеш берипчи. Инстаграмда мындай кылсаңыздар мындай болот, ТикТокко мындай кылсаңыздар мындай болот. Давайте депчи. Ошентип таанышып калдык. 21-жыл. Кантип бир эле таанышып эле сразу макулдун берип калды. Ага сен же канча кыйынчылык макулдук. 21 таанышкан болсок, почти 22 үйлөнгөн болсом, 1 жыл, эми 2 жыл убакытта. Эми ага чейин бизде баягындай билбейм, эми бияктан бир кичинекей мындай от жалын чырс эткен экен. Деп койдук. Анан акыркы күндөрү Хадижа менен көп тойдо, слишком көп тойдо жүрүп калдык да. Баткенге барсак дагы Хадижалар тойдо, Кадамжайга барсак дагы ошолор тойдо, Ошто болсок дагы ошолор тойдо. Анан мынау Айдаркен, ишолор бүт ушул тарапта. Мен барып калган тойго, же алар барып калган тойго. Эми кайнатам менен номер алмаштырып алгам да мен. Анан тамадылар номерди кайната менин номерин берип коет. Мен Хадижалардын кайнатамдын номерин берип коем. Ошентип көп тойлордо жүрүп калдык. Анан ошол убакта эми маектешип, сүйлөшүп, кийинчерээк эле уже мен 25ке толуп калдым. Үйлөн деген теманы көп айтып калдым. Мен эми үйлөнөм деп жүрсөм ары бери болду. Кызың барбы? Эми ал убакта мен жашкан эмес да. Жок деп коюп жүрдүм. Анан бир күн сунуш киргиздим. Давай үйлөнүп алабыз. Жабай. Давай үйлөнөлү десем жок дейт. Анан дагы жолу айтсам атамдан сураган деди да. Эми ал ойлодук шет айта албайт депчи. Хорошо. Чалдым дагы өчүрдүм. Коем эме калса сүйлөшсөм бул как-то мындай бети жоктук болуп калат. Анан СМС жазгам. Толуп турам. Узун. Кызыңызды ушундай, мага кызыңызды бериңиз, аяк десем. Хорошо дедим дагы деген эмес. Унчукпай калган. Унчукпай калгандан кийин Хадижа сиз эмнеге жаздыңыз депчи. Сен өзүң жаз дедиң. Ошентип анан мындайча айтканда көкпеттик кылып эле алып алдым ал Хадижаны. Тарс эле эме кылып. Анан негизи кайнатанын деле, кайнененин деле өзүнүн жакшы бир мындай ойлору бар экен. Кызымды көп эме кылбастан, мисалы, кайнатанын жакшы бир сөзү бар. Мен кызымды эмнеге эрте берип атам? Себеби эртең 20, 21, 22ге чыгып калгандан кийин уже турмушка чыккысы келбей калат.
жеке жашоо керек, кызды сураганга бер. Ошол сөз жакшы сөз мага эсимде калган да. Ошентип эми официалдуу кыз жигит болуп 1 ай дагы сүйлөшпөдүк окшойт. 1 ай сүйлөшүлбөйлү үй бүлө жаралып атат. Эми Кудай насип кылган экен, үй бүлө жаралып кетти. Жакшы. Мынакей. Үйлөнгөндөн кийин жашоо кандай болуп атат азыр? Үйлөнгөндөн кийин жашоо вообще кызык. До сих пор бири-бирибиздин характерибизди билип бүт элекпиз. Баягы 2-3 жыл сүйлөшүп жүргөн кыз жигиттер бири-биринин характерин билип, кой мындай болсо мындай болот, мындай кылсаң мындай болот, билип калат го. Биз до сих пор билекпиз. Дагы деле бири-бирибизди, сен ушундай белең депчи. Ошонусу жакшы экен. Билбей туруп. Билбей туруп келип эле салам алейкум братан болду, эми экөөбүз, короче, чогуу жашайбыз деп эле. Эми тамаша. Негизги жашообуз Кудайга шүгүр. Азыр бир уулубуз бар. Кудайым берген уулубуз бар. Уулубуз дагы буюрса 7 айлык болуп калды. Атын эмне койдуңар? Алымбек деп койгонбуз. Алымбек, Көңүлүү болсун. Алымбек деп койдук. Жакшы негизи, в общем жакшы. Жакшы. Айылда жашайт элеңер, биринчи үйлөнгөндө айылда жашап, азыр шаарга келдиңер. Шаардабыз. Эмнеге? Айыл жашоосу кандай же? Ушул нерсе көпчүлүгүн кызыктырган суроо. Мындай маселе 2018-жылы, эми ал убакта мен жашмын да, 2018 болсо ошондо примерно эми 20 өтүп каламбы, ушундай болуп калат. Ошол убакта эле бул нерсе чечилген нерсе болчу да. Себеп дегенде менин атам, апам карапайым үй бүлөнүн уулдары, кыздары да, мындайча айтканда дыйкан үй бүлөнүн балдары. Мен талаа жумушуна, уй караган, мал караганга жокмун. Эми буга чейин мен бир тууган агам Россияга барып, армияга барып, там Россияда көбүрөөк жүрөт, акта жумушу бар өзүнүн. Ошол жакта иштеп калганда мен менен атам калат элек да талаанын жумушундачы. Анан атам бир ишти чалып туруп, бар кылып кой десе, барып туруп мындай эле кылып туруп кайтып келе берет элем да. Анан малдарды деле кыйратып карабадым. Мындайча айтканда талаа жумушуна кичине баягындай мен деп коем, жалкооракмын да. Анан атам айтып калчу. Атам айтат эле, эми, короче, сен кетесиң үйлөнгөндөн кийин. Мага эми акаң калса жетет депчи. Себеп дегенде бир тууган агам чындыгында мындай Айыл иштерине күчтүү. Тың. Эгерде сен мындай тапкычтык боюнча, тыңдык боюнча, анан баягы неме менен, расчет менен жүргөн адамдар болот го. Ошондой кандай адам болгуң келет десе, мен акамдай болгум келет дейтим да. Себеби акамда ушул бардык качестволор бар. Бир иш баштадыбы. Эми биз мисалы колубузга акча кармалып калса, өдө эле өзүнчө бирдеме кыла беребиз го. Расчет менен жүргөн бала да. Анан ошентип айтып калчу, үйлөнсөң сен кетесиң. Анан ал прикол болуп эле кетти. Анан эме кылгандан кийин эми биздин жумуш основном көчөдө болуп калат экен. Үйдө көп турбайбыз. Мисалы 10-15 күн концерттик гастролдо жүрүп калабыз. Андан кийин тойдон мисалы Кызылкадан Баткен тарапка тойго барган болсок 2 сааттык жол. 12-де той болуп келсек, келгичең 2, үйгө кирип жайгашып жаткычең 3 болот. Ошентип жүрүп сезон убагында биз кыйналып калдык. 1,5 жылдай айылда жашадык. Каравандан Кызылкаяга эч канча убакыт кетпейт да. Көпчүлүк элдин негатив сөздөрү болбодубу? Жок. Эми болду. Кимде болбойт ал? Любойунда болот. Эми бирөөнүн жашоосу бирөөгө табышмак да. Эми ал отуруп алып жазып кое берет. Анан негизи ошонун себебин айтайын дегеним, биз эмнеге ал жактан эми бөлүнүп чыгышка эме болдук? Атам өзү айтты. Күн сайын эртең менен туруп талаага барабыз же мал жаябыз, ушундай болот. Балам, келиним, силер кыйналып калдыңар. Түнүзөйдөн келесиңер. Анан эртең менен туруп, силерди дагы тургузуп ишке салыш неудобно болуп атат. И тем более эртең менен биз туруп, мисалы эми кечке уктап жатпайт элек, эми 4-5те тойдо келген болсок, 8-9га туруп, эми тирикчилик кылып, ондан кийин дагы тойго кетесиң да, уже энергиядан чарчап калдык. Анан ата-энем аны түшүнүп, бизди колдоп, давайте шаардагы үйгө чыккыла. Ошол жакта жашагыла. Бизге эми главный кайсы жерде болбосун, кандай жерде болбосун, тынч болсоңор болду. Бул жерде мындай кайнта кайнасы менен жашабайт экен, Хадижа келип туруп эле дастанды алып кетип калды деген сөздөр көп болду да биздечи. Эми ал эми элчиликте боло берет. Просто
мисалы сиздин үй бүлөңүздө болуп аткан ситуацияны мен билбейм. Могу жерде тартып аткан же башка любой адамдын ситуациясы табышмак да. Бул нерсе бизде мындай негативи жок, эч ким эч кимден таарынган эмес, эч ким эч кимди кет деген эмес, эч ким эч кимге кеттик деген эмес. Макулдашып эле ишиңерге ийгилик деп ак батасын берип жакшы эле чыккан нерсе бул. Так аны түшүнбөгөндөр жазып атат. чоң кылып эле менсе коет. Жакшы. Бурактын образында дагы Инстаграмда көп чыгып калдыңар эле да. Ал образ эмнеге калып кетти азыр? Же кандай? Бурактын образы негизи калбайт болчу. Мен ал Бурактын образын жанагы малдар менен жемин салып, там өзүмчө үйдө тамак кылып бир ондой видеом болсо керек. Ошону дальше алып кетем деп мен Кызылка шаарындагы бир эки ашканага сунуш киргизгем. Давайте мага эме съемочный площадка кылып бергиле. Мен тартайын. Мен тартайын. Любой тамагыңарды. Өзүңөр силерди да реклама кылып коюшум мүмкүн депчи. Бирөөнө бардым жок болду, экинчисине бардым жок болду. Ошентип үйдө күн сайын жасалган тамактар, нары берилер болуп тарта турган эчтеке калбай калды да мендечи өзгөчөлүкчү. Анан кечке эле бир жерде бир тамакты тарта берсең да болбой калат. Анан ошко чыктык. Ошко чыккандан кийин дагы бир кухня чакырып ушул тема боюнча барып сүйлөштүк, нары кылдык, бери кылдык. Эми ал жакта мен аларга акчасын жакшы эле айткам. Акчасы тоже макул болгон. 150ден ашык тамактын түрү бар, ошону бышырабыз дедим. Мен мага дагы жакты 150 видео в это мощный да. Анан өзүм ушинтип тартып туруп, өзүмчө кафе ачып калам, ашкана ачып калам деген ой болгон. Анан эме кылгандан кийин өтө көп шарттар болуп кетти. Мындай кылышың керек, тигиндей кылышың керек. Бизге мындай кыласың, тигиндей кыласың. Мен айылдамын. Ошто эмес. Мен студент болуп жүргөн учурумда болсо, конечно, ошол жакта иштеп, эме кылырсың. Мен айттым, мага бул шартыңар туура келбейт. Десем, анда жок деп мындай кылып элечи. Ачыгын айтканда колдоо жок болду, ошон үчүн калып кетти. И өзүм дагы кийин желание жок, деп элечи. Азыр бирок кылыр желание бар. Буйрса болот. Болот буйрса. Жакшы. Кайсар эженин образында көп видеолор дагы чыгып калды. Үйлөнгөндөн кийин кайын журт тарапта деги эле ушул Кайсар эженин образы мындай башкача образ эме жаратпай аттыбы? Жок. Азыр дагы тартам деп атаман мен. Кайсар эжени. Ал качественный кинотеатрга чыга турган кылып тартабыз аны. Эмнеге эми кайын журттан тартынып көпчүлүгү мисалы тартынышат да. Ошол эненин образын, аялдын образын ойногондо да. Мен деле тартынганмын башында. Просто мен кайнатам менен кайнене ушу маданият чөйрөсүндө. Экөөсү тең. Экөөсү тең. Кайненем ырдайт. Вокалдан сабак берет. Мындайча айтканда тойго чыгат өзү деле. Биздин чөйрөнү түшүнгөн. Өтө жакшы түшүнгөн инсан. Кайнатам деле чоң бир маданий жердин бухгалтери болуп иштейт. Маданияттын инсандары. Кайсар эже кантип башталып калды? Кимдин идеясы болду ушул Кайсар эже жөнүндө айталы? Кайсар эже бул жашоодон эле чыккан образ. 2018-жылы Ошто бир квартирадан экинчи квартирага көчкөнбүз. Ошол квартирага көчүп кирип жайгашып эле өзүнчө арзан квартира чыккан да эми бизге досторубуз менен общий команда менен чыгып алганбыз. Гитара бар эле ал жакта, гитараны уруп эле отуруп, ырдап отурсак, эшикти эч ким жаппаптыр да. Замок салган эмес эч ким, култаган эмес. Анан биздин үстүбүздөгү эже кирип келген. Точ Кайсар эженин өзү. Мен силерди милицияга берем, адамдар иштейт, мойнуңарды жулуп алам, эшектер, короче ушундай. Жакшы нерсе экен. Идея өзү эле. Жок, ал жерде шоктобуз. Просто биз эме кылганыбыз ал убакта Инстаграмдан түз эфир кылып отурганбыз да, достор менен сүйлөшүп. 200дөй адам отурат. Алардын баары жарылып. Анан кеткенден кийин эшикти култадык, ушундай эже ошол эми ошо подъездин атаманы экен да ал эжечи. Кийин билдик биз. Анан эме кылат. Үйгө кирсек деле эшикти катуураак жапсак деле эртеси күнү жалып кылган. Катуураак басып койсоң да жалып кылган, түнү гитараны тырым кылып койсоң да жалып кылган, чыгат эле түнү бою зерикпей, уктабайсыңарбы депчи. Ошентип Салжам менен отуруп, давай ушуну тартып көрөбүз дедик.
давай болуп. Инстаграмга бир адашпасам, Инстаграмга бир 20 видеосу чыкты окшойт. Өзүбүз вайн кылып. Анан биздин план мындай болгон. Тартабыз. И жаңы образдарды салып Инстаграмга тартып туруп, YouTubeга 40 мүнөттүк кылып тартабыз да, жыйынтыктап коебуз деген ой болгон. Анан ошентип эле тартып жүргөндөн кийин элге жакты. Биринчи видео 10 000 просмотр алган. Ал убакта 10 000 просмотр, азыркы учурдагы 1 миллион просмотр эле да. Эле 10 000 кетип калды депчи. Ошондон кийин алып кеттик уже алдыга. Тарттык, ар түрдүү образдар, кайсы эреже жана студент, кайсы эреже жана тамак, ушундай темалар менен. 2 жылдай тарттык эми ортодо. Эми биз кайсы эреженин мынчалык чоң бир масштабта болуп, элге жакшы кетишини билбедик да бизчи. Бошогон тартып коюп, изяга тартып коюп, арасында өзү ортодо башка вайн киргизип ошентип жүрдүк. 2020 карантин. Ковидтин аркасынан карантин болуп калды. Ошол убакта мага сунуш келген. Карантин убагында, июнда. Короче, бир кино тартылып атат. Эмеде тартылат, жайлоодо тартылат. 1 ай съемкада жүрөбүз. Кинотеатрга чыгат. Давай деген, мен аны барып сценарийсин деле барып окуганбыз, читкасына барганбыз, сценарийни окуп, менин образым эми ал жакта багындай кичине коркоораак баланын образын элем. Жакшы кеттик деп эле турган кезде анан балдар айтып калды. Давай эме кылабыз, өзүбүз сериал жаратпайлыбы? Кантип жаратабыз? Эме кылабыз, өзүбүз сериал тартабыз. Кантип эмне кылабыз? Короче, айылдан шаарга 4 бала келет. 4 ар жерде окуйт. И ошолор баягындай приключениясы болот. Давай деп кеттик, макулдашып кеткенден кийин үйгө барып жатам. Буга чейин Инстаграмга кайсы эрежени киргизип, анан Инстаграмдан 5-6 роликти алып туруп, мен YouTube канал ачып, YouTubeга киргизип, кайсы эреженичи. Анан YouTube'ду чукуп жатам. Кайсы эреже деп издеп чукуп жатсам 300 000, 400 000, 100 000, 150 000, эң азы 80 000 просмотр турат да. Анан балдарга айттым, балдар, жаман көрбөгүлө. Мен биринчи да ойлодум, азыр мен кайсы эрежени айткан болсом, бул өзүнүн образын тыгып атат. Себеп дегенде ал жакта основном менде да, внимание менде да. То есть кайсы эрежеде менде да ком. Анан ал жакта эме кылдык, ойлонуп турам, балдарга жаздым. Балдар, давайте кайсы эреженин сериалын баштайбыз. Эмне кылабыз? Жакшы ой болду. Давай башталды. Андан кийин Айбек деген командадан мурдак оюнчубуз бар эле. Аны күйөөсү кылганбыз. Тайзим эмеси баласы болду, Жыргал баласы болду, Жеңиш баласы болду. Тимур ал кинодо ошол эмеден Эргешали болуп образдалды. Ошентип бир күн олтурдук, образдарды такташтырдык. Кийин съемка башталды. Биринчи серияны киргизгенде YouTube каналыбыз эми жаңы ачылган, активде эле жок. 3 күн дегенде 100 000ден ашты. Жаңы канал. Эми ал жакта бар эле подписчик где-то 1000 катталуучу, ошонун нары бериси. Канал ачылгандан кыйла болгон, а? Канал 2018 ачылган. Канал 2018 июндун 8-индеби ачылган. Өзүм ачкам. Бул командаңарда основной кыздардын ролдорун, ошол кайсы эреженин ролдорун основной өзүң ойнойсуң да. Муну команда өзү чечеби же өзүң тандайсыңбы? Анан же башка командадагы башка адамдардан кыздын ролун ойнойбу? Жок, эми ал нерсени бирөө кылыш керек да. Мен болбосом башкасы кылыш керек. Тазимбекке кылайын десең, ал Тазимбекке мындай жарашпайт. Анан кыздын ролун көбүрөөк аткарганын себеби, бул биринчи себеби бирөө аткарыш керек по-любому, же командага кыз кошуп алыш керек. Кыз кошуп алганда командага түнү менен даярдыкка эч кайсы кыз жөнөтпөйт бизде. Анан экинчиси, бизде апа, то есть үй бүлөлүк тамашалар, кыз жигиттин тамашалары, кыздардын ушак кууганы, тамашаларды негизинен мындай жашоодон алып жазганыбызга көпчүлүк учурда жазып туруп эле давай Дастан сен ойной берчи деп команда көп учурда команда сунуштайт. Анан кийин өзүм эле элге жагып атпайбы, элге кирип атат, жакшы образ, элди күлдүрүп атабыз, результат бар. Кино тармагы
Катышып келдиңиз кино тармагына дагы. Мисалы, ошол эле Палчандар киносунда. Ал жакта кандай болду эле? Кимдин сунушу менен барып калдыңар? Ал жакта керемет болду. Сонун болду. Элдос Аскарбек сунушу менен баргам. 2022-жылы Палчан 1дин ошо тартылуу съемкасына чакырган. Профессионалдуу деңгээлде кино тартканда кандай экен негизи? Эң сонун. Вообще сонун. Мындай карап. Биздин тарткан съемкаларыбыз кандай болот эми? Кайсар эже, там кожонун балдары камераны койдуң, микрофон раз 1-2-3 койдуң. Микрофонго да мындай узун таякты коюп алып туруп, мындай кадрга түшпөй турган кылып тартабыз да биз. Ал жактагы деңгээлди көрүп вообще. 2022-жылы Палчандын 1-ине мени чакырган. Ал убакта менин тоюм болуп калды, ноябрда. Ал жактан отказ кылышка туура келди. Отказ кылдым, отказ кылгандан кийин 2023 Элдосбекке чалды. Палчан 2 тартылып атат. Сен образың бар, келесиңби? Ойлонбой келем дедим. Качан болот? Августка баштайбыз деди. Хорошо. Августтун канчасынан башынан ортосуна чейин. Всё, сенин съемкадан ошого чейин өтөт. Жаздым. Жазгандан кийин срочный эле болуп, августтан бери жакка жазылды, июльдө башталып кетти. Көп нерсени үйрөнүп келдим. Көп нерсени билип келдим. Ал жакка барып уже бизде менин буга чейин сериал Вайн деп жүргөн болсом, азыр кино жана кино деп калдым да. Кинодо гонорарлар кандай болот экен негизи? Гонорар керемет. Керемет. Иштесең. Эгерде ошону жарата алсаң, ошону кыла алсаң, мээнетке жараша. Ушул убакка чейин мээнетти кылган күчтүү актерлор 30-35 жыл окуган актерлор 30-35 жылдык өзүнүн гонорарын алат. Бизге окшоштор, новичоктор үйрөнөт, көрөт. Бир аз гонорар алат, келе берет. Бирок Кудайга шүгүр, мен күтпөгөн гонорар келген ал жактан. Мен ойлогом, мен барып жөн эле кинону көрөм, кандай тартылышын көрөм, өзүмө опыт алам. Всё. Главный киного түшүп атам деп кеткем, мен ушундай. Барганда эле съемка бүттү, съемка бүткөндөн кийин гонорарды колго карматты. Дедим дагы салып келе бердим. Сыр болбосо канча? Ал сыр. Неге? Ал сыр. Себеп дегенде мен ал гонорарымды кийин көтөрүп калышым мүмкүн да. Көтөрүп калсам, Дастан ушунча эле барат эле го деп, анан өзүн көтөрүп алып дебесин. Ал сыр. Жакшы. Мынакей. Алдыдагы пландарда кино тартайын деген пландар бар экен. Кече Тазимбек мырза дагы айткан. Кандай кино тартайын деп жатасыңар? Эми биздин основном эми негизги биздин максатыбыз эми өзүбүз тамашачы, көңүл жигиттерди ойноп эми КВНщик болгонубузга Комедия тартабыз башталышында. Комедия, анан өзүбүзгө тиешелүү эмелерди, кандай десем, опыттарды алып алган болсок, балким мындай чоң драма, боевик, мелодрамалар ошондой тартып калышыбыз мүмкүн. Башталышына бир кино тартып көрөбүз, албетте комедия деп ойлоп атабыз, себеп дегенде комедия жазууга дагы оңой, тартууга дагы оңой, өзүбүз деле колубуздан келет да. Анан уже барып уже профессионализм кылабыз деген ой бар. Жакшы. Элдин арасында көбү сени блогер деп тааныйбы, тамада деп тааныйбы, же тамашоочу деп тааныйбы? Тамашоочу деп тааныгандар аз, тамада деп тааныгандар тоже аз. Кээде алып барчу болагы деп калат. Эң көбү биринчи орунда турганы Кайсар эже деп тааныйт мени. Кайсар эже деп, Экинчи орунда турганы Хаджан күйөөс деп тааныйт. Үчүнчү орунда турганы баягы артист бала го деп ошентип тааныйт. Эми ар түрдүү эмебиз бар. Мисалы Кайсар эжени уже 2-3 жыл тартпай аткан болсок, азырга чейин эмеси бар. Таасири бар. Кайсар эже демек популярдуулукка жеткирген бренд Кайсар эже. Бизди көтөргөн ошол сериалыбыз болду. Буга чейин баягы тамашада ойноп жүрдүк го. 6-сезон, 7-сезон, 8-сезон ошентип 5-6 жыл ойноп жүргөнүбүз 1 жылда эле берип койду. Көтөрүп койду да. Бул эми баягы ТВнын, ютубтун, интернеттин күчү. Кудайга шүгүр.
Жакшы. Кайсар эже деп тааныса, блогер тармагында көбүрөөк социалдык барактарда жүрүп калатасыңар. Кайсар эже образында жана андан сырткары вайндарда дейли. Ошол блогерлик жагында кандай болот азыр? Блогерлик жагында бизде азыр өтө күчтүү мотивациябыз бар, өтө күчтүү пландарыбыз дагы бар. Үй бүлөлүк контент алып кетем жакында. Эми азыр баштагам, эми кээде азыр эми убакыт тар болуп калганына байланыштуу жака барасың, кеч кирип кетип турчучу. Үй бүлөлүк контент баштайм. Жакында бир жаңы бир образ дагы өзүмдүн үстүмдө иштеп атам. Жанагындай Джим Керри бар го. Джим Керри. Голливуд актёру. Ошонун образына өзүмдү мындай салууга аракет кылып атам. Ошол Джим Керринин образында бир сериал дагы жарыкка чыгып калышы мүмкүн. Үй бүлөлүк. Нет. Бул жеке өзүмкө. Ал сериалда бойдок эле болом. Эми детальдерин айтпай эле коеюн. Анан үй бүлөлүк YouTube'га сериал тартышта кой бар. Ошол эле Хадижа главный роль, мен главный, биздин эле үй бүлөбүз. Баягы үйлөнгөндөн кийин жаш жубайлардын ортосунда болгон кызыктар, эмелер, ушак сөздөр, ары берилер бар го. Ошолорду мындай жашоодон алып туруп эле тартып туруп элге берип коюш пландар да бар. Эми ал үчүн бир аз акча, техника жагынан кыйналып атабыз биз. Кандай бир спонсор болсо ошону алып берейин деген адам болсо. Жакшы. Тамашакой жигит биздин конокто болуп атат. Бир жакшы бир анекдотпу, тамашабы бир уксак. Бизди көрүп жаткан көрөрмандар да бир мындай жыргап күлүп алсынчы дейм. Ох. Анткени көп кырдуу талант чындыгында. Демек, бир анекдот болсун анда. 18 сөз болбойт дейм. Так. Анекдот. Бир брат 30 жылдай түрмөдө олтуруп чыгып, анан түрмөнүн эшигинен ушинтип чыгып, эме дейт. Болду эми 30 жыл өмүрүм ушул түрмөдө кетти. Эми ичпейм дагы, чекпейм дагы. Эми оңолом деп өзүнө сөз берип жолго чыгат экен. Анан эмеге вокзалга барып, эмеге поездга билет алып, үй жака барам. Үйгө барып оңолом. Мындай жаман иштерди кылбайм, ичпейм, чекпейм деп жол катары өзүнө айтып кетет экен. Анан поезддин эмесинде вагондордо кетип отуп, өзү жайгашкан купени ачса 3 адам отурат экен да. То есть 2 адам отурат экен, бирөөсү жогоруда уктап атат экен. Кел отур, эми жол алыс, отуруп сүйлөшүп кетебиз деп анан баягылар арактарын алып эле куюп баштап. Мен ичпейм. Ич деп, мен ичпейм. Мен ушундай өзүмө сөз берип алдым, иче берчи деп. Баягы 2 киши зордоо ичирет экен. Макул эми акыркысы ушундан кийин ичпейм. Ичи мас болуп калыштыр, мас болуп калып. Жанагы экөө алып табек чегип келели деп чыгып кетти да купеденчи. Купеден чыгып кетип, баягы брат, түрмөдөн чыккан брат өзү отурат экен, аракты куюп алып, шерик жок экен. Төбөдөн карап бирөөсү уктап атыптыр да. Тур, арак ичебиз дептир. Тур, арак ичебиз деп турбайт экен да. Анан тур деп тургузуп атса, бир убакта поезддин тормозу сразу берилип, баягы уктап аткан адам жерге түшүп, столдун кырына баш тийип өлүп калат экен. Ох, эми түрмөдөн чыксам дагы камалып кетемби, эмне кылабыз деп өзүнчө ойлонуп туруп, поезддин айнегин ачып, өлүп калган адамды ыргытып кеткен. Ыргытып барып аракты кармап отурса, баягы экөө келип калат экен. Келсе, деп келип олтуруп мынтип эле карап. Мына жактагы шеригибиз кана дейт экен. Десе, ким дейт экен, шеригибиз кана десе, артыңардан сигарет чеккен чыгып кетти десе. Кандай сигарет чеккен чыгып кетти, биз аны көмгөн алып кетти азгы дептир. Жок, бул күлкүнчтүү эле негизи. Жакшы, мынакей. Аябай сонун бир анекдот экен. Каргашалуу анекдот. Өтө кайгылуу анекдот деп койсуз. Жакшы. Блогерлик тармагында азыркы күндө кандай болуп атат силерде? Блогерлер дегиле канча акча табат экен? Ошол жөнүндө бир сүйлөшөлүчү. Мен блогерлерди билбейм, мен вайнермин да. Вайнер менен блогердин
Вайнер жанагындай эле ассаламу алейкум дегендер алар вайнерлер. Там гиф өткөрүп, аны розыгрыш кылып, бир жерге телефон беките калып ушундай. Эми ал баягындай шоу көргөзүп жүргөндөр эми интернет тармагында ол блогер менин түшүнүгүм боюнча. Дагы билбейм. Эми акылдуулар чыкса жазат бул жакачы. Вайнер бул чисто күлкү жаатында өзүнүн творчествосын алып кеткен, чыгармачылыгын алып кеткен адам. Мен өзүмдү блогер деп деле айта бербейм, себеп дегенде инстаграмда мурда эми зерикпей отуруп инстаграмды монтаждап историяларды жакшы кылат элем. Азыр эми инстаграмды зеригиштүү жүргүзүп калдым азыр. Бир аз блогерлик жагым бар, анан основном бизде вайн да только. Эми акчасы боюнча жакшы эле табасың. Мисалы мына жаш эмелерге блогер болом дегендерге айына $1000 тапсаң болот. Блогерликтен. Ал кантип, эгерде жакшы бир рекламалар чыгарсаң, какой-то кандайдыр бир эме магазин же бир эме менен иштешсең, реклама тартырсаң, эми ал примерно андан ашык дагы тапса болот, андан кем тапса дагы болот. Эми баягындай рекламалар, сториске реклама алып өзүнүн прайсын коюп туруп, лентага коюп эме кылса $1000 ашык тапса болот. Тапса болот экен деп эле жекеден чыга бериш ам туура эмес. Бир сонун бир багыт алып, кирген адам бир жакшы нерсе кылып кете турган кылыпчы. Ошол акчасы боюнча $1000 тапса болот. Бирок мындай постоянно эмес да, кээде-кээде. Ай сайын $1000 таба берсем жатпайт белем деп. Эми кээде-кээде болуп калат. Кээде бир айдын ичинде 2-3 реклама тартып ошону чыгарып алсаң болот. Кээде жок. Кээде бир 2000-3000 сом тапсаң таптың, таппасаң контент эме кылып жүрө бересиң. Просто эми баягы активиң жакшы боло турган болсо, эмнеге таппайсың, табасың. Аракетке жараша болот. Аракет кылбайсың, таппайсың, аракет кылсаң табасың. Ошол. Хадижа ыр тармагында да, сен вайн тармагында. Азыр кайсынысы күчтүү болуп атат? Ыр тармагында тартып кетип атабы сени же сен вайн тармагында тартып кетип атасың көрөт? Жок, мен Хадижаны уже вайнер кылып баштадым. Вайнер? Сол мурда эми биз вайн тартканда бир мындай 30 секунд алган вайнды бир 2 саат тартчубуз. Азыр жарым сааттан ары бери бүтүрүп коебуз. Хадижаны вайн актриса жагына алып кеттим. И Хадижа дагы мени ырчылык жакка алып кетти. Ырлар жаздырып атабыз азыр. Дуэт ырдайсыңар. Так что сиздин тоюңузда дуэт. Эмнеге жаңылык? Жар-жарларды жаздырып атабыз азыр. Дуэт. Дуэт. Прям дуэт экөөң жар-жар ырдайсың. Бул жакшы. Анан Жалал Абадка барып келдик. Жаңыр жаздырганча. Алар жакына чыгып калыш керек. Андан сырткары жанагындай эстрадабыздын ырчылары ырдаган ырлардын дуэт ырдап жүргөндөрдүн көпчүлүгүн чалып сурадык, айттык, дедик. Макулдугун беришкендер бар, макул болбогондор бар. Эски ырларды жаңылап чыгып атабыз. Кудайга шүгүр, эми мындай Хадижага мен үйлөнүп жатканда, Алмага күйгө чыгып атканда бири-бирибизге айтканбыз, бири-бирибизди колдойбуз, кетебиз. Эмнеге кыла албайбыз? Кылабыз. Ырдап деле атабыз, вайн деле тартып атабыз. Муну менен токтобостон эле ырдап балким жеке концерт берип калабыз, балким кино тартып калабыз, эми Кудайым насип кылган болот. Деги эле ырдаш кандай экен анда? Ырдаш кыйын экен. Жана ырдап алгандан кийин өзүң голосуң өзүңө жакпайчы. Туура эмес ырдап койдум депчи. Анан кээ бирки жерлерде тексттерин туура эмес айтып коюп, ыр бүткөндөн кийин эмне мындай деп коюпсуз го. Мисалы мен 2,5 миң адам спорт ордосунда ойноп жүрдүк, там стадиондордо ойноп жүрдүк, Өзбекстан, Казакстан, КВНге барып жүрдүк. Мындай анчалык мандыраж болгон эмесмин да. Кичинекей бир микрофондун алдына келгенде депчи. Тердеп. Телефонду кармап, текстти карап. Башынан ырдайчы депчи. Эми ал нерсенин да өзүнүн сүрү бар экен. Ар бир адамдын иши мындай сырттан жеңил көргөнүмөн, бирок ырчыларга дагы кыйын экен. То есть биз ырчыларга кыйын.
Мынакей өзгөчө бир жаңылыкты Дастан мырзадан көрөт экенбиз жакында да. Буюрса. Ырчылык жаатынан да. Ырчылык жаатынан, КВН жаатынан, кино жаатынан, сериал жаатынан, Вайн жаатынан. Деги эле 2024, 25, 26 бизде өзгөчө целдер бар. Ушул тармакта. Ушул тармакта. 4 тарагыптып келишкен, деги эле ушул бардык тармакты бирдей алып кетиш керек. Эми Кудай буйрса эл колдоп турса эле калганын буйрса болот. Эми бизди колдогон эл да. Бизди сөксө деле ошол эл колдойт, жакшы сүйлөсө деле эл колдойт. Негативтерге кандай карап атасыңар? Негативтерге Мисал үчүн азыр Кызыл Кыя шаарында, Баткен облусунда социалдык барактарда эң катталуучусу көп. Сен менен Хадижа да подписчик көп экен да. Кандай болот? Ушул негативтер кандай келип атат силерге? негатив боюнча эме да. Мен көңүл Чыгарган постуңарга постко өзүңдүн SMS жагыңа жазган бар, WhatsApp'ыңа жазган бар, Telegram'га жазган бар. Неге көңүл бурушуң кереги жок дей. Неге ал негатив жазса, демек бирдемкебиз жакпады ага. Жөн жазбайт да. Эми жөн жазгандар бар багындай. Өзүнүн жашоодогу табият ичтар адамдар болот го. Дегендерчи. Ошолор жазат. Анан бир нерсени жазды, демек менин видеом кылган кылыгым жаккан эмес. Бирок аныкы деле туура. Анан эми кээ биркisi айтат, мындай болбойсуңбу брат, мындай кылбайсыңарбы деп. Эми ал деле жакшы. Негативге көңүл бурсаң тез карап кетесиң ака. Чын. тез эле карап кетесиң. Комментарийни мен ачам. Ачып прикол окуганда эле күлүп окуй берем да. Анан бизде эме Хадижа бираз эмоциональный болуп, көңүл буруп, настроение түшүлүм, неге онтип жазат депчи. Эл жазат. Бизди туура багытка алып кеткен дагы эл, бизди жаман жолдон кайтара турган дагы эл да. Эми анын ичинде акылдуу адамдар болот. Кой ушундай кылсаңар, бизди ойлоп жазгандар болот. Дастан Хадижа ушундай кылганы болбой калды. Мындай кылбай эле койгула депчи. Эми эмне дейсиз? Бир иш кылдымбы чыдаш керек да эмне? Анын чебеси жок. Негизи негативге мындай эле карайм. Эми мурда өзүнүн личкасына жазып, сен каяктасың дейт элем. Азыр Жөн эле коелучу. Алдыга умтулабычы деген нерсе бар азыр. Жакшы. Үй бүлөлүк немелерге кайталы. Үй бүлөдө Хадижа тарынып калган учурларда дагы ушул образдар менен жаясыңбы? Жагандай болот. Андай толтурады го. Тарынчакпы негизи? Ооба. Хадижа тарынчак. Тарынчак. Көп тарынат. Эми көп деле эмес, бирок тарына турган нерсе кылсаң тарынат да. Эми жана айтып өттүм го. Биз көп кыз жигит болгон эмес, көптүк характер үзүлбөйбүз. Кээде мага жакпаган нерсени бир ишти кылып коем же ал мага жакпаган. Ошондой моменттер көп болот. Бирок тилин табабыз. Ушундай болуп калды, всё. Башкасын кийинкисине кайталабайлы, давай хорошо деп. Анан кээде мен тарынып алам. Деле, каччы депчи. В основном эми эркек киши ушундай экен го, үй бүлөлүү болгондон кийин эркек киши аялдын кылган косягына дагы эркек киши кечирим сурайт экен. Эркек виноват болсо дагы эркек кечирим сурайт, аял заты виноват болсо да эркек кечирим сурайт. Эми ушундай. Айтайын дегеним, элдешип, баягы урушуп, мындай скандал болуштан бурда токтоп туруп, өзү эмнеге урушуп атабыз, эмне болуп атат? Ушундайбы? Чечишип алайлы проблема. Анда урушсак болот экен деп, дальше урушуп кетсең болот. Анан жөн эле эмне кыласың? Негизи тарынган күндөрүндө кантип кечирим сурашпа. Бизде эме кантсе дагы эл адамы, эл арасында жүрөт дегендей. Шириндиктер, гүл, и шопинг. Ошо идеально жигиттер, идеально ошол нерселер. Гүл, эми баягы бизге гүл мындай эле сезилет го, гүл го деген аларга гүл экен да, аларга бизге гүл болсочу. Эми негизи бири-бирибизди тарынтпашка аракет кылабыз.
эми по-любому болуп турат келегеде. Жакшы эле. Жакшы. Жакында Ташкентке барып келиңер. Ал жакта кандай болду оюн? Оюн укмуштуу болду, керемет болду. Өзбек тилинде кантип ойнодуңар? Кандай болду? Эми өзбек Элдин кабыл болушу дегендей. өзбек тили негизи жыл сайын барганда биздин өзбек туугандар жакшы кабыл алат. Анан ал жакка барып көпчүлүк айтат өзбекче ойнопсуңар, кыргыз тилин ары кылып депчи. Эми бизге деле каалайбыз что кыргызча ойноштучу. Анан ал жака барып кыргызча ойноп турганыбыздан кээ бир сөздөрүбүз тез сүйлөнүп кетип түшүнбөй калышы мүмкүн. Ошого байланыштуу өзбек тилине которушка аракет кылабыз. Өзбек тилинен кыйналбадык, себеп дегенде биз жаштыгыбыз эле ушул Өзбекстан телеканалдарда мультфильм, сериал жумоң көрүп эле эме болду го. Анан оюн 3 турдан болду. Саламдашуу, биатлон, анан суроо жооп типа мындай не деп коет, ситуация деген бир конкурс бар экен, ошол болду. Сонун болду. Биз ойлодук уже финалга өттүк депчи, жарым финалга бардык да. Биринчи оюнга чыгып эле бүттүк элди сүйдүрүп мындай молодцы депчи. Экинчисинде Бекболот командадагы Бекболот Ергешев биатлон туруп алып кагазга жазылган тамашаларды окуйт го. Ошолорду окуп биринчи орунду алып алды. Уже 5 команданын ичинен бирөө эле финалга өтөт да. Биз алдыда уже. Анан 3-үнчү тур башталды. 3-үнчү чыгышыбыз бул калыстар тобу келип бир ситуация айтат экен. Мисалы, магазин дүкөндө болгон окуя. Ошондой ситуация болот. Анан сиз калыстар тобу болсоңуз келип, мына кийим канчадан деп сиз сурайт экенсиз калыстар тобучу. Анан биз бияктан күлкүмүзсүз жооп беришибиз керек. Ушундай бир конкурс бар экен. Жакшы болду. Катуу ал жакта дагы айрыдык. Ойбой, укмуш айрыдык. Анан уже жыйынтыкка чыккандан кийин эле интрига бар да. 5-нчи орун ушул команда рахмат, 4-нчү орун ушул команда рахмат, 3-нчү орун ушул команда рахмат. Биздин атыбыз жок да баягы жердечи. Биздин анан дагы бир команданын аты жок. Экөөбүз мындай жакын туруп алабыз. Интрига бар. Финалга өтүп калыстар тобунун бир экөөсү нито сүйлөп койду. Эми торнадо мындай кылып койдуңар да деген сөз. Өтпөдүк. 0-1 очко менен. 0-1. 0-1. Какой-то 0-1. Биринчи чыгышыбызда бардыгы 5 болду, 5 калыстар тобу. Экинчи чыгышыбыз толук 1 упай алдык. Үчүнчү чыгышыбызда 5 жюриден экөөсү 5 көтөрүп койду да. Калган 3-өө 6 көтөрдү. Биз ошондо да үмүт түзбөдүк, себеп дегенде 2 очко алды элек да. Биз финалда уже депчи. Финалга 6-июнда финал болот. Ошол финалга өттүк деп турат элек. Финалга негизи канча команда өтөт ал жакта? 6 оюн болот. 6 оюнда 5 командадан ойносо 30 команда ойноп калат. 30 командадан 6 гана чыгат. 3 тур менен жарышышат. Саламдашуу, суроо жооп, саламдашуу, биатлон, үй тапшырма. 3 конкурс менен болот экен. 6 команда. Негизи мындай капа болотган ситуация эмес да. Себеби биз ушу 5-нчи жолу, 4-нчү жолу Өзбекстанга барган болсок, 1-нчи орунду эркелетип өткөрүшөт 1-нчи оюнда. Экинчи оюнда өзүбүз ойнойбуз дейт да. Анан демек экинчи оюнда жакшы барыш керек экен да. Жок, биз кече жакшы баргандан ашык жакшы бара албайсыз. Түшүнөсүзбү? Ал жерде биз просто Өзбекстан эме деп коет өзбекчесиге. Өзбекстан фухарасы эмеспиз. Ошол жактын гражданин эмеспиз. Болду. Бул жерде дагы эми баягы өзбек, кыргыз деген нерсе болот да. Лично менин оюм, эми баардыгы ошондой эмес, мен жеке өзүмдүн оюм. Эгерде финалга өткөнүбүздө, финалда бир жакшы бир мындай сонун оюн көргөзмөкпүз да, биз дагы финалга өттүк, как 4,5 миң адам көрөт. Достук деген бир санат сарай деген жер, бир 4,5 миң адам атат. Ошол жерде финал болот. Финалга өтсөк биз деле эме кылат элек. Бир минус жагыбыз, бир эле минус жагыбыз 4,5 миң зал баткан залга ал жактан ар бир университеттен алар билет сатышат да. 6 команда, ар бири 800-700дөн билет сатса, залы толот.
А биз ал жака билет сатканда көрөрмандарыбыз дагы жок, биздин өзүнүн көрөрмандардын өзүнүн базасы дагы жок. Ошол жагы дагы мындай аларга ыңгайсыз болуп калды окшойт деп ойлодум. Жеке оюм. Анан бизде Кыргызстанда, Өзбекстандан, Казакстандан келген оюнчуларды меймандар келгиле, мына биринчи орундагыла. Каерге барып жатасыңар? Жүргүлө, квартираңарды алып койдум. Ошондой да? Аларда андай эмес. Жок. Силер барсаңар. Аларда биз барган болсо, каяктасыңар? Ошол жактабыз. Бир гостиница тауып берип, номерин эме кылайлы барып, жайгашайык. Сүйлөшүп берип коет. Сүйлөшпөйт, номерин берип коет. Барып чалып сүйлөшүп адрести алып барасың. Өзбекстанда. Казакстанда Казакстанда бизди Казакстанга бир жолу оюнга кырдык. Эмеге. Астанага. Өзүнүн жетекчиси келип бизге акча берип, чайка ичкиле, жайгаштырып, прям баягындай центрдеги байтерек бар го, президенттик болчу жер, ошол байтерекке вид жерден канча 15-этажданбы квартира алып берип, ал жакта жакшы. Просто айтайын дегеним, Демек, Казакстандын меймандостугу башка. Меймандостугу башка. Бирок эми биз билбейм, ошол моментке туш келип калдыкпы, атак Казакстандан жаман ойдо эмеспиз. Азыр Казакстанга кайсы бир оюнга чакырбаса, кайсы бир областка чакырбаса биз барабыз, отказ бербейбиз. Уже Өзбекстанга по-любому аракет кылсаң да утулуп калат экенсиң. Жаман деп айта албайм. Эми бизге калыстар тобу дагы келип кетти кече акыркы оюнда. 5 калыс отурган болсо, бирөөсү келди. Бирөөсү келип, "Папа болбогула. Бардыгы эле жаман эмес. Арасында бир экөөсү бар. Ошолор артка тартып койду. Бирок силерди мен финалга өтүшүңөрдү кааладым" деп кетти. Майли деп койдук. Эми мисалы бизге деле финалга өтсөң 5 Өзбекстандын командасы болсо, биз өзүбүз ойногон болсок, балдарга айтабыз да, келгиле бир ай даярдык кылып койлу, финал Өзбекстанда. Чемпион болбосок да, чемпион болом дебейсиң да, аякта уже бербейт, ал уже түшүнүктүү. Чемпион болбосо да достойный оюн көргүзөлү депчи мындай. Мындайча айтканда, финалга өтүш өзүнчө бир жеңиштик да. Жеңилдик да, ал канча бир 30 командадан чыгып барып финалга чыгыш. Ошентип биз ойлодук, мен ошо утулуп калган күндө эле айттым. Эгерде бизди өткөргөндө кичине по-любому бербейт, бирок эме кылып берет элек. Оюнду кичине кызытып берет элек. Деп айтам, балдар, койчу. Ушундайбыз да биздин командачы. Биздин команда утулуп калдыбы? Все, кеттик, эмне кыласыңар, кеттик. Тарс. Эл чыгат, молодцы, болду. Все, эл жакшы көрдү, эл жакшы эс сыйлады, кеттик. Урам менен кетебиз. Азыркы күндө образдарыңызды эсептеп көрөлүчү. Кайсар эже? Дагы Бурак. Инстаграмда баягындай 05 эффект менен алган кичине. Ошол. Ошол 05 менен алып аткандын образдын аты барбы негизи? Жок, аны образдын аты жок. Образ деле эмес да. 05 да анын аты. Кечкин ошону ойлогон эмес экен, 05 анын аты. 05, Просто эми баягы кээде интернеттен көрүп калчубуз мындай смешной алыпчы. Аны бир жолу тарттык, 2 жолу тарттык, уже элге жакшы кетти, ошону менен дальше кетип калдык. 05 Азыр эми баягындай мурда эми ал ошол 05 менен вайн тартып бир идея тарткан болсок, азыр жөн эле келип камераны өбүп коюп атам. 05 менен. Келем, бирөө кармайт, келип туруп өбүп туруп эле айла видео кеткеним азыр 37 миллион просмотрда. Экинчисин тарттым, эми дагы кетип калат деген эдем, анысы кетпей калды, 2 миллион 200. Бирок чындыгында жакшы кетти. Азыр сен ошол тарткан 05-иңде Өзбекстандын белгилүү блогерлери да тартып атат. Ооба. Аны да кармаса болот, ошол бойдон 05 боюнча. 05 боюнча аны кармап калса болот, бирок дүйнөлүк бренд сөздөрдү көбүрөөк колдонуш керек болот. I love you любой түшүнөт, кичинекей балдар деле түшүнөт I love you. Happy birthday түшүнөт, любой. Ошондой сөздөрдөн таап туруп, эми бул деле баягындай көпкө барбайт бул контент. 05. Эртең уже 1 өптүң, 2 өптүң, 3-үчүсү алып чыгат да ошондой. Эми ошонусу жакшы кетип калды. Ошон үчүн айтып атам мен жаңы образдардын үстүнө иштеп атам азыр депчи. Азыр жаңы образдын үстүнө мындай образ иштегим келип жүрөт акыркы күндөр мындай. Серьезный такой.
иә дегенчи. Кандай дейсиң дегенчи. Бирок ал колдой келбесе керек го, билбейм. Серьезный ролдорду ойноп анан ошол баягы Джим Керринин образын ойногум келип жүрөт. Ага 25 деген ат коюп коюш керек экен да. Ага 25. Жакшы. Мынакей Дастан менен аябай кызыктуу маектер болуп жатат. Эми алдыдагы ушул тамада жаатында жана ушул кино актерлук жаатынан сырткары башка бизнестер дагы барбы? Жок. Эми убагында айтышкан кыл ушул бизнести деген ал убакта эми жаштык кылган экенбиз. Убакыт өткөнүгө сүйүнүп, акчаң болсо любой жерде деп жүрүп. Акам айтып жүргөн көп жылдан бери айтат. Андан сырткары бизнесибиз жок. Бирок ушул 1 жыл, 2 жылдын ортосунда быйыл уже баштайм. Быйыл уже чакан өзүбүз көзүбүз жеткен бир багыт менен бизнес баштайлы деп атабыз. Анан ошол эле өзүм бир чоң ашкана ачайын деген оюм бар. Эми Алла Таала насип кылса аны көрөбүз, Кудай калса. Качан ачылат деген суроого бир 2 жылдан кийин деп турайын. Өзүмдүн баягы койгон целимде бар. 2-3 жылда ушундай бизнес кылыш керек. Ушундай үй салышым керек, ушундай бизнес ачышым керек, ушундай машина тебип алышым керек. Ата-энелеримди ошол жака жөнөтүшүм керек деген нерселер бар. Эми пока азыр бизнес жок. Азыркы ыр жаатынан ыр жаздырып келдик деп атасың. Кайсыл жактан жаздырып келип атасыңар? Эми аз основном Кызылкыяда, кээ-бирки жеңил ырларда. Анан өзүбүз Бишкектен же башка бир акындардан сатып алган ырларыбыз болсо, уже аны музыка ТВга, телеканалдарга кете турган, ага YouTubeга клип тарта турган кылып ойлойм мындай. Профессионалдуураак кылып иштеш максатында Бишкекке, Жалал Абадта жаздырып атабыз. Ошто кээде жаздырып калабыз. Азыр эми основном Жалал Абад болуп калды. Бишкектен бизге даяр аранжировка жөнөтөт, эгерде Бишкектен жаздырсак. Оштон же Жалал Абадтан голосун өчүрөбүз, же бул жактан голос жүрүп тияка жөнөтөбүз, өзүлөрү даярдап келет. Кызылкая шаарында основной тамада жаатынан көп тойлордо барып каласыңар. Бир күндүк ставка, андан сырткары 1 айлык киреше кандай? Дастан мырзанын 1 айлык кирешеси кандай? 1 айлык кирешем көп. Жок, кирешем аз, чыгашам көп. Примерно. Примерно эми жетет, Кудайга шүгүр өзүбүзгө. Чын жетет. Элге жарыялабайсызбы? Элге жарыялаганда эмне номерин жазып коем, чалып турайт. Мына ылдыйга мындай. 078 тойлор боюнча дең, мен өзүм айтып алам сиздерге. Эми азыр мен айта турган болсом, ар кимде ар түрдүү ситуация болуп калат го. Азыр мисалы $400 же $300 деп мисалы Динара Сатбакасованын 1 айлык кирешеси 100 000 сом экен. Жеке өзүнүн 1 айлык кирешеси. Жинка жеди болайм. Жак эми мен просто айтпаганымдын себеби ал эмеден эмес. Секрет кылгандан дагы эмес. Мисалы мен азыр сизге 200, 300, $400 деп койсом, эфирге айтып койгон болсом, анан көрүп отурган адамдар бул кымбатка чыгат экен дейт да. Эми баягы 5 кол тең эмес го. Бирөөсү эптеп карыз кылып той кылып аткан болот, бирөөсү кредит алып той кылып аткан, эптеп бирденеге кылып. Эми өзүңүз дагы түшүнөсүз, көпчүлүгү тойго чалып калгандар. Чалып айтып, эми заказ кылган адамдар сүйлөшүнгөн эле билинип калат го. Алло. Сенби? Ушунчага чыгасыңбы? Болду дегендер болот. Кээде ушунча десең, ушундай болуп атат эле деп тааныбаганда өзүнүн ситуациясын түшүндүрүп. Ошондой болуп калат. Бул эми жакшы, орто эсепте Динкежеден аз табам, бирок нормально. Динкеже бирок көп табат. Молодец Динкеже. Жакшы. Карапайым элдин тоюн алып барган жакшыбы же чоң адамдардынбы? Карапайым элдин тоюн алып барган жеңил, керемет, сонун. Баягындай чоң эми аттуу баштуу адамдардын тоюн алып барган кичине жоопкерчилик. Бул мен баягы карапайым тойдо жоопкерчиликти албайм деп айта албайм. Ал жактагы жоопкерчилик, бирок биякта көбүрөөк жоопкерчилик болот. Себеп дегенде аттуу баштуу адамдын тааныштары дагы аттуу баштуу болот. Кээде
Toyубузга жогорку кеңештин депутаттары келип калат, кээде министрлер келип калат, кээде зам министрлер келип калат, кээде спортсмендер келип калат. Баягы менин тойдогу образым баягындай саламатсыздар ба, болбой мындай хей деп турганыма, донар деп турганыма мага бир аз кыйын болот. Ал жакта оор басырыктуу такой тойду баштоого уруксат этиңиздер дейт го. Менде жок да, ассалам алейкум туугандар, той башталды. Ушундай. Анан баягы эми ушундай аттуу баштагандардын тоюнда көп нерсени көргөндө менден любойдан, мисалы мен же болбосо башка бир тамаданда күчтүүсүн көрүп койгондолор көрө турган жердечи мынтип эле отурупчу. Алар менен, конечно, теңдеше албайсың. Колдон келишинче эки жакты тең тандабай өткөрүшкө аракет кылам. Эгерде аттуу баштуулардын тоюн алып барып, нары бери кылган болсоң, өзүңө керектүү эмени аласың. Ушундай болот экен, ушундай кылса болбойт экен. Анан карапайым калктыкыда да ушундай кылсак жакшы болот экен, ушундай кылсак болбойт экен. Эми эки жак бирдей мен үчүн. Эки жакта деле мындай жоопкерчилик болуп, себеп дегенде бирөөсүнүн 30 жыл күткөн тою, бирөөсүнүн 25 жыл күткөн тою, бирөөсүнүн 20 жыл күткөн тою. Эптеп эле аз акча берип атат, же мындай кылып атат, же булбай, же бул мындайыраак деп бөлүш болбой калат. Баарын эле бирдей эле өткөрөм. Ошо карапайым калктын тоюнда деле ошол программа, байдын тоюнда деле ошол программа, сонун эле кете берет. Эми кичине мындай деп саламатсыздарбы деп коесуң эми баягындай мындай жерлерде. Образ өзгөрдү. Деп серьезно. Так ошо образым, деп той элерине барып тийишип, деп сиз мындайсызбы деп тамашалашып, эл менен сүйлөшүп ушинтип эле жүрөм. Ушул эрка балалык кызмат, ушул образ тойдо деле бар. Бар. Тойдо деле, жеке жашоодо деле, же түркө сахнадабы? Мен жашоодо деле сахнада жүргөндө жүрөм да. Окшош. Окшош. Просто баягы сахнада жашоодо кылбаган нерсем баягы кыздын образы сахнада, так биякта ошондой эле ошол эле дастан. Жасалмачылык жок, мындай бир жерге барып деген жок мындай. Сахнадан түштүм, ошол эле, сахнага чыктым, ошол эле. Деп эле. Хадижанын турмушка чыккандан кийин клиптери бир аз азайып калды да. Ал үй бүлөлүк абалга байланыштуубу же чыгармачылыктан жаңы ырларды таппай жатасыңарбы? Башталышында үй бүлөлүк эмеге байланыштуу. Любой эле кыз турмушка чыкканда, любой эле бала үйлөнгөндө 1-2 ай баягы өзүн жоготуп там. Мен үйлөнүп алдым, мен турмушка чыгып алдым деген нерселер болот экен го, мындай. Мен үйлөнүп билдим аны. Анан энергия бойдокчулук учурда менин да Кадижанын да энергиясы бир багытка кеткен болсо, меники КВН той. Дальше кетем десе, Кадижаныкы только ырдайм, жарам деген энергия болгондо. Анан үйлөнгөндөн кийин үй тиричилик, келиндик кызмат, күйөө балалык кызмат, аялына болгон кызмат, күйөөсүнө болгон кызмат, ошентип энергия бөлүнүп кетет экен. Мага айтат эле, көп айтат эле, эртең үйлөнгөн болсоң ушинтип жүрбөй каласың. Энергияң экиге бөлүнөт депчи. Башталкы 1 жыл ошо үй бүлө менен болуп калдык. Экинчи жыл бала менен болуп калдык. Эми азыр Кудайга шүгүр, балам уже чоңоюп, уже атам апамдын колунда деле апасын мени көрбөсө жүрө эле турган калды, өзүнүн курсагында тойгозуп. Ошондой болуп калды. Анан экинчи себеби ошо сиз айткандай ырларды азыр жакшыраак ырларды Кадижанын эмесине, тоналисине түшө турган, Кадижанын стилине түшө турган ырларды издеп калып атабыз. Жазып чыгарып атабыз. Просто эмне болду? Биздин мурдагы YouTube каналыбыз жабылып кетип, Кадижан өзүнүн оригинал 10 миллион, 7 миллион, 5 миллион, 8 миллион просмотрлор YouTube каналы жабылды. Жок болуп кетти ал. Эмне себептен? Жаңы ачканбыз. Эми ал жакта эме да, бизде көбүнчө уруксатсыз ырдаган. Уруксат алынган. Кээ бир кырларга алынган. Кээ бир кырларга алынып, эме жалып түшкөн аларга. Эми баягы бир YouTube каналдан киргизген видеону экинчи каналга киргизсең авторский жанып калат го. Алар жалып таштаган эмес. Уруксат берилген. Кээ биркилер жалыбын алып койгон.
Ошондой учурлар да болгон, уруксатын берип. Анан YouTube'тун эрежеси боюнча 3 жалоптан ашкан уже нарушение авторских прав болот экен дагы, жабылып кетет экен. Аны биз биле жүрө бергенбиз. Бир күн эртең менен чыгып эле, канал жок. Ошон үчүн дагы суздап калды деп ойлойм. Себеп дегенде ал жакта 8-9 миллион, каналга кирсең 40 миң, 50 миңге жакын, жакында 100 миң серебро алабыз деп жүргөнбүз да. Ошонун эмесинен болуп туруп кетти. Азыр жаңы аккаунт ачканбыз. Бул жака только автордук уруксат менен киргизип атасыңар. Уруксат менен. Өзүбүз көзөмөлдөп, колдон келишинче авторский чыккан болсо сразу байланышып, ал өчүп коюңуз, алып коюңуз деп өзү кыйла этият кылып атабыз. Эми ал жакта Халижанын эски YouTube каналында 2-3 жылдык мээнет бар да. Бул аккаунт ачылганына 2 ай болду. Бирок 2 айда дагы азыр 4 миң ашык подписчигибиз бар, катталуучубуз бар. 400 миңге жакын просмотрубуз бар. Халижанын кадыр баркы ошончолук бар экен. Нөлдөн башталган аккаунттага кетип атат. Азыр бизде 2-3 ырыбыз бар. Тартыш керек, чыгарыш керек, бериш керек. Ошол эле. Анан ушул айтып атпаймынбы? Үй бүлөлүк жактан өзүбүздү ордубуз табып, уже бардыкты эме кылып, контролдоп калдык. Уулубуз Кудайга шүгүр чоңоюп калды. Уже мындай өзүбүзгө убакыт бөлүп калдык ишибизге, чыгармачылыкка. Эми буйруса көп ырлар чыгат, клиптер чыгат, сериалдар чыгат дегендей. Инстаграмда дегеле жашоодо дагы хайп кармап, дагы бир нерсени жаратып, дагы бир нерсени кылган учур болдубу? Жок. Жок. Хайпка иштеген күндөр. Негизи бул тармакка келгенден бери жаман көрөм да ошол нерсени. Кээ биркилер короче, сага приказ деп 2 аккаунт менен приказ ойноп көчөдө эмелер болот. Мага көп сунуш түшкөн. Мен 100 миң подписчик болуп турганда дагы 300 миң, 400 миң подписчиги бар балдардан сунуш түшөт эле. Давай приказ ойнойбуз деп. Негизи чын жаман көрөм. Зачем? Жок, эгерде сиз менен биздин тартып аткан нерсебиз элге жакшы, жагымдуу болсо, эл өзү эле чогулуп берет. Зачем аны эме хайп кылып, деген нерсе. Менин үйлөнгөнүм өзү эле хайп болуп кетти да. Булар хайп кылып атат, эртең пранк деп чыгышат. Деп үйлөнөм. Хайпка жок, алысыракпыз. Ошол үйлөнгөндөгү мисалы үчүн той болуп аткандагы видеолордогу социалдык баратарда көп катталуучун топтоду, көп просмотрду топтоду да. Ошо интернетте көрүнүп турат. Чыкканда эле достор бар. Ошонун астында да көп негатив турат да. Көп мындай серьезныйраак болсо экен. Эми жазат. Кандай деп. Жаза берет да. Эми кээ бирки адамдар бар го эми баягы серьезный балдар бар бизде. 7 миллион калып бар экен, 7,5 миллион болуп калдыкпы. Андан сырткары Өзбекстан, Казакстан уже аудиторияга кошулуп калды. Бир 30 миллион аудитория боло турган болсо эми бардыгына түшүндүрүп чыга албайсың да. Мен КВНщикмин, мен ушундай күлдүрөм, мен ушундай кылыгым элге жагат деп ар кимге түшүндүрүп чыкпайсың да. Жазган адам жазат. Бизге чейин жазган, бизге жазат, бизден кийин дагы жазат. Просто бир эле сөз. Бардыгыбыз бир күн эмес бир күн эми кетебиз да. Ошол убакта эми жакшы бала дейт да Любович. Жакшы бала, сон бала эле дейт. Азыр айтайлы ошонун туугандарына ага чейин эмес, мен билип калайын, көрүп калайын. Азырдагы жакшы бала деп жазып. Жакшы бала деп жазып коюңуздар. Кийин эми канча өмүрүбүз бар, Алла Таала өзү билет. Бирок ошондон кийин жакшы эле ошо бала дегенден көрө азыр айтыңыздар, бири-бирибизге мындай жакшы нерселерди алып өтөлү. Бирок бир нерсе айтам. Негатив жазган адамдардын эсинде көп каласыз. Негативте сөккөндөрдү, мынау баягындай бирдемкелер жазган адам эсинде көп каласыз. Мактанган адам молодец деп жакшы, ол дагы таанып билип эсинде калганынан эме кылат. Бирок жиниге тип болсо эми ошол адамдын эсинде каласыз да. Зато таанып атат. Беркелде мушташып кетсең, зато таанып мушташып атасың да. Ушундай. Жакшы. Негатив сөздөргө анча деле карабаган Дастан мырза. Чындыгында жакшы бир маек болуп атат.
Урматтуу достор, Дастан мырза менен биз кенен маек курдук, эркин маек болду. Жашоодо кандай болсо, эфирде да ушундай бир ачылып, жакшы бир маекти сиздерге сунуштады. Эми ушул биздин көрөрмандарга бир жакшы сөздөрүң жана кыргыз элине болгон каалоо тилектер болсо, эфирди жыйынтыктасак. Каалоо тилектер боюнча бар болуңуздар, аман болуңуздар. Эң башкысы сиздер үйдө бош зеригип олтурбасын деп ушул эфирлерди тартып аткан Назир акама колдоону көрсөтүңүздөр. Оор эмес. Мындай кнопка бар, басасыздар. Комментарийге жамандап жазып койсоңуздар да боло берет. Койчей деп жазып койсоңуздар да боло берет. Эме кылып комментарий жазып, кааласаңар жөнөтүп коюңуздар. Эң башкысы үй бүлөңүзгө тынчтык, аманчылык. Аллах таалам дайым колдоп жүрсүн. Кайсы жерде болбоңуздар, кандай жерде болбоңуздар, башыңыздар аман болсун. Үй бүлөлүк бакыт каалайм. Ал эми жаңыдан чыгып келип, блогер болом, актер болом, урчу болом деген алдыда кандай бир тармак тандайм деген жаштарга айтарым, алдыга только алдыга, эч кимге кулак салбаңыздар. Кулак салыңыздар ата-энеге. Ата-эне жаман нерсени айтпайт, бирок көздөгөн максатыңызга жетиңиздер. Эгерде болбой калган болсо, настроение түшүрбөйсүздөр, дальше кете бересиздер. Ишиңиздерге ийгилик, ооматыңыздарды берсин. Всех люблю. Хейтерлер вас особенно люблю. Нашындай. Мындай кылайлыбы, менде бир сунуш бар да. Жөн эле маектешип отура бербестен, ушунча кирип, сиздин каналыңызды колдоо, эме кылгандарды сүйүнтүп, көбүн сүйүнтө албайбыз, конечно, бирок 5 адамды сүйүнтөлү. 5 адам. 5 адамды. Кантип сүйүнтөбүз? Мындай кылабыз. Ушул азыркы интервьюбуз Дастан Махамат мырза менен Назир акебиздин маеги YouTube'да 10 000 просмотр алса, ошол 10 000 просмотр алган видеонун астында по-любому комментарий жазат да. Комментарий жазгандан 5өөнү тандайбыз. 5өөнү 1000 сомдон 5 адамга беребиз. Белек, жөн эле. М-банкнабы же единица кылыпбы же наличкабы беребиз. Бирок шарттары ушул видеону көрүш керек, лайк коюш керек, комментарий жазыш керек, эң башкысы ушул каналга катталыш керек. Сөзсүз, аны каралат. 5 адамга 1000 сомдон. Хорошо? Кетти туугандар. Болгон 3 шартыбыз бар: лайк, подписка и комментарий. Болду. Мынакей. Мына ушундай шарт коелу. Ушундай бир белек Дастан мырзадан. Ооба. Лично менин атымдан. Мынакей. 5 адамга. Мынакей сиздерге жарат берип атат. Демек, урматтуу достор, ушул шартты аткарыңыздар. Дастан мырзанын 5000 сом акчасын утуп алыңыздар. Ооба. Бирок 10 000 просмотр болгон күнү мага чаласыз, 10 000 просмотр болду деп. Аны экөөбүз отурабыз. Телефонго же болбосо өзүңүздүн YouTube каналыңызга да отчет кылып тартып алышыңыз мүмкүн. 5 адамга рандомно комментарийсинен мындай кокусунан кармап эле 5 адамга беребиз. Ага жазып, байланышка чыгат турбуз эми. Ошол 10 000 просмотр и 5000 сом менин атымдан. Барыңыздарга ийгилик. Мынакей. Аябай жакшы сунуш болду. Ушул сунушту сиздер аткарыңыздар, 5000 сомду утуп алыңыздар дейли. Эфирди жыйынтыктайбыз анда. Көрүп аткандарга чоң рахмат. Каналга катталып, шарттарды толук аткарыңыздар. Чоң рахмат. Пока-пока.